Күнүгө таң эрте көзүбүздү ачаарыбыз менен көпчүлүгүбүз телефонго көз чаптырабыз. Билдирүүлөрдү текшерип, ким лайк койгонун карап, жаңылыктарды окуу көпчүлүк үчүн көндүм адатка айланган. Сизге бир суроо берейин. Кайсы маалыматка 100% ишенсе болот? Мамлекеттик маалымат каражаттарынабы же жеке медиаларгабы, социалдык тармактар менен мессенджерлергеби? Туура жооп жок. Тактабай туруп, эч бир маалыматка 100% ишенүүгө болбойт. Эмне үчүн экенин чогуу талдап көрөлү. Эмне үчүн маалыматты талдап кабылдоо зарыл? Жалпыга маалымдоо каражаттары мамлекеттик органдар же парламент тарабынан негизделген болсо, мамлекеттик деп эсептелет. Веб-сайттын, радиостанциянын же телеканалдын негиздөөчүсү ким? Юстиция министрлигинин сайтынан же басылманын жеке сайтынан билип алууга болот. Мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттары өкмөттүн жана башка мамлекеттик органдардын иши тууралуу коомчулукка маалымат беришет. Бул жарандарга кызмат кылууга милдеттүү болгон мамлекеттик органдар убактысын жана күчүн эмнеге жумшап жаткандыгын билишибиз үчүн маанилүү. Бирок иш жүзүндө андай болбошу мүмкүн. Мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттары көбүнчө бийликтин үгүт куралына айланат. Башкача айтканда, аларды чиновниктер жана жетекчилер саясий максаттары үчүн колдонушат. Мамлекеттик медиалардан оппозиция өкүлдөрүнүн кадыр баркына шек келтирип, бийликтин иш-аракеттеринин кемчилигин жашырып, жетишкендиктерин ашкерелеп көрсөтүлгөнүн көп эле кездештиребиз. Атүгүл маалымат каражаттары бизге атайлап туура эмес маалымат беришин, бийликтин кадыр баркына доо кетирчү маанилүү окуяларды көз жаздымда калтыруу аракети катары кабылдасак болот. Эгерде нааразычылык митинги тууралуу кабарда анын катышуучуларынын саны кемитилсе же маанилүү жарандык жүрүштөр атайлап жаңылыктарда көрсөтүлбөсө, анда буларды маалыматты бурмалоо деп түшүнүүгө болот. Анткени дал ушундай жол менен мамлекеттик маалымат каражаттары мындай окуя болгон жок деп түр көрсөтүшөт. Жеке ЖМКлар. Анда жеке маалымат каражаттарына ишенсек болобу? Аларда маалыматты көзөмөлдөп, тигил же бул иш-чараны чагылдыр деген буйрук берчү чиновниктер жок да. Ооба, жеке маалымат каражаттарында чиновниктер жок, бирок жеке медианын ээлери бар. Ошондой эле алардын саясий, ишкердик же жеке кызыкчылыктары да болот. Эгерде алардын ээси же негиздөөчүсү жеке адам болсо, башкача айтканда өкмөткө, парламентке тиешеси жок уюм болсо, маалымат каражаты жеке деп саналат. Алар саясатчылар, айрым партиялар болушу мүмкүн, бирок бүтүндөй мамлекеттик орган эмес. Демек, жеке медиа дагы бир тараптуу болушу мүмкүн. Алар көрүүчүлөрдүн жана окурмандардын кызыкчылыгы үчүн эмес, ээлеринин жана демөөчүлөрдүн кызыкчылыгы үчүн иштеши мүмкүн. Ошондуктан жеке же мамлекеттик медиа болобу, алардагы маалыматты дайыма эки башка талдоо керек. Анткени экөө тең бир жактуу иш алып барышы мүмкүн. Медиа сабаттуулук. Сиз медиа сабаттуулук дегенди уккан чыгарсыз. Бул биздин маалыматты окуу, көрүү жана угуу гана эмес, анализдей билүү жөндөмүбүз. Маалыматты ким, эмне үчүн жана кайда жайгаштырганын, анын тактыгын аныктоо жана максатын түшүнүү. Мамлекеттик каналдардагы маалыматтын өз максаты болоорун, ошондой эле жеке басылмалардын да көздөгөн ою болушу мүмкүндүгүн билдик. Демек, медиа сабаттуулук маалыматты аң сезимдүү кабыл алууга мүмкүндүк берет. Медиа сабаттуу адамды маалымат менен алдоо же чаташтыруу кыйын. Социалдык тармактар жана мессенджерлер. Бирок социалдык тармактар менен мессенджерлер башкача, туурабы? Facebook'тагы же Instagram'дагы жөнөкөй адамдардын жеке баракчаларында бизди бир нерсеге ынандыруу үчүн эч кандай саясий максаты жок. Же апабыз билдирүү жөнөтсө, жалган нерсеге бизди ишенип калсын дебейт да. Ошондо аларга күмөндөнбөстөн ишенүүгө болобу? Андай эмес. Досторубуз же жакындарыбыз кайсы бир шилтемени жакшы ниетте жөнөтүшү мүмкүн, бирок ал фейк маалымат экенин өздөрү да биле бербейт. Бул социалдык тармактардагы жалган маалымат таратуунун байкалбаган көрүнүштөрүнүн бири гана. Көпчүлүк саясатчылар троллдор фабрикасын же троллдорду жалдашат деп уккандырсыз. Алар социалдык тармактарда ойдон чыгарылган ысымдарды колдонуп, кардарларын колдоп, постторду жана комментарийлерди жазган адамдардын топтору.
Алардын негизги максаты иреттелген жана буйрутма маалыматты жөнөкөй адамдардын посту катары көрсөтүп, сизди бир нерсеге ынандыруу үчүн эч кандай максат жоктой чын жүрөктөн жазышат. Анда кимге ишенүү керек? Демек ошондо эч кимге ишенүүгө болбойбу? Бардыгы бир жактуу болуп, бизди алдаганга аракет кылышабы? Албетте, бирок кабатыр болуунун кереги жок. Ооба, шектүү булактардан алынган маалыматтарга ишенбөө керек. Бирок аны менен эч нерсеге ишенбей, тегерегиңдегилердин айтканынан шектене берүү керек дегенди билдирбейт. Окуп же уккан нерсеңе дароо ишенип калбастан, кээ бир өзөктүү учурлары боюнча маалыматты талдай билүү чеберчилигин өрчүтүү зарыл. Маалымат булагы веб-сайтпы, кадыр барктуу телеканалбы же социалдык тармактардагы жеке сүрөтү жок белгисиз адамбы? Булардын ишенимдүүлүк даражасы ар башка. Ошондуктан бир эле учурда бир нече маалымат булактарындагы кабарды текшерип, мүмкүн болсо жаңылыкты биринчи жарыялаган тарапты табыңыз. Эгер ал окуянын күбөсү же булагы жоопкерчиликтүү адам болсо, маалыматка ишенсе болот. Башка колдонуучулар сизге аудио же видеолорду контексттен кесип алып, мессенджерлерден жөнөтсө, ал маалыматтарды тактоо мүмкүн эмес болсо, анда маалыматка ишенбегениңиз оң. Бул жалган болушу мүмкүн. Чыныгы адам же фейкпи? Социалдык тармактарда акырындык менен фейк аккаунттарды аныктоону үйрөнөсүз. Алар эки түргө бөлүнөт. Боттор, автоматтык түрдө топтолгон колдонуучулар, жана фейктер, чыныгы адамдар тарабынан башкарылгандар. Экөө тең жигердүү жана көбүнчө кардар үчүн иштешет. Алар күн сайын негизинен саясий же кардар талап кылган башка темаларда постторду жарыялашат. Алар башка колдонуучулардын билдирүүлөрүнө комментарий беришип, чагымчыл аракеттерди көрүшөт. Фейктердин негизги милдети белгилүү бир көз карашка ишендирүү. Андыктан аларга ишенбөө керек. Жалпысынан боттор чыныгы колдонуучуларга караганда 4 эсе көп билдирүү жазышат. Эгер сизге катталгандарда жеке сүрөттөр жок болсо жана аватарларында Кыргызстандын желеги, гүлдөр же кино каарманы сыяктуу окшош сүрөттөр болсо, анда бул ойлонууга негиз болот. Булар фейктер болушу мүмкүн. Жасалма баракчалар көп учурда жөнөкөй аталышка ээ, же жеке маалыматтары аз же такыр жок. Фейктердин досторунун көбүнчө профилдери окшош болот. Экинчи тараптын позициясы. Маалыматта толук окуя берилгенби же тараптардын биринин гана пикири чагылдырылганбы? Кээде биз өзүбүз бир нерсеге ишенип алып, биз макул болгон адамдарды гана уккубуз келет. Бул туура эмес. Ашыкча сенсация. Олуттуу аталыштагы баш сөз материалдын маанилүүлүгүн көрсөтөбү же окумдуу болуусу үчүн атайын азгырыкпы? Көңүл буруңуз. Көпчүлүк учурда укмуштуу баш сөздүн артында жазгыруучу, жалган маалымат жашырылат. Провокациялык аталыштардын жардамы менен автор бул материалды кандай кабыл алаарыңызды алдын ала көрсөтүп коет. Баш сөз канчалык укмуштуу угулса, демек жалган болушу мүмкүн. Чоо жайы. Жалпыга маалымдоо каражаттарында жана интернет колдонуучуларда ысымдарды, кесиптерди, күндөрдү жана башка майда бараттарынан бери тактаңыз. Ар кандай такталбаган нерселер фейктин белгиси болушу мүмкүн. Медиа сабаттуулукту көп учурда туура тамактанууга салыштырышат. Жөнөкөй сөз менен айтканда, туура маалыматтык диетаны кармануу керек. Баарын кабыл ала бербеңиз. Керектеген маалыматыңызга этият болуңуз. Маалыматтын бардык зыяндуу да, пайдалуу дагы жактарын билиңиз. Такталган булактардан маалымат алууга ишенимдүү мекемелерге кайрылыңыз. Медиа жактан сабаттуу болуп, жаңылыктарды жакшылап талдап, текшериңиз жана тастыкталган гана маалымат алыңыз.